Assalamu alaikum ustаз. Алейкум Bizde bir şunday suroo бар. Көпчүлүктүн жүрөгүнү ооруткан bir suroo да. Көпчүлүк айтат, бүгүнкү күндө Рамазан айында турабыз, бирок күнөө иштерди жасап атам. Негизинен шундай bir сөз бар. Рамазан айында шайтан туш алган. Инсаны азгыра албайт. Бирок эмне себептен дагы эле көпчүлүк инсандар шуну каталар кетирип атат да. Ушуга bir жооп берип койсоңуз өтө жакшы болот эле. Бисмиллахиррахманиррахим. Biz шайтан жөнүндө токтоло турган болсок, өтө чоң тема бул. Шайтандын айламалы жөнүндө, шайтан өзү айткан кантип азгырам, эмне кылам, Алла Таала андан кантип сактаныш керек, алардын баары жолуну бири-бирден айтчу болсок, иншалла чоң бир темалар, 1-2 сааттык сабак өтсөк болот. Бул жерде кыска айта турган болсок, шайтан негизи Рамазанга чейин 11 айда, негизи жалпы 12 ай болсо, ошол 11 ай бою шайтан жанагы адамды азгырып жаман адаттарга, жаман амалдарга адаттандырып коет экен да, жаман адеп ахлакка. 11 ай бою ошол амалды сизге көнүмүш адатка айландырып койгондон кийин, аны Рамазан келгенден кийин ал шайтан сыртта калды, кишенделип калды, байланып калды. Адам баласы жанагы нафска байланып калган адаттар менен, шайтан көндүрүп койгон адаттар менен Рамазан ичине кирип алды да. Киргенден кийин болду, анан шайтан сыртта турат карап. Жанагы шайтан киргизип койгон программа менен, вирус менен ал иштеп жатат да. Ошо менен күрөшүп жатат 30 күн бою. Эми Алла Таала ушундай мээримдүүлүк кылып жатат. Негизи тиги 11 айда шайтанга баш ийбей, ал менен күрөшүш керек эле. Күрөшкөн жокпу, сен Рамазан айында келди да, Алла Таала мен шайтанды байлап коюн, сен нафсиңди тарбияла деп жатат. Себеби шайтан ошо нафсиң аркылуу кирип жатат дейт да. Нафсиңди тарбиялап, контролдоп алсаң, болду, андан калган 11 айда сага шайтан азгырыгы болбойт. Деп Кудай Таала ошо Рамазан айындагы 30 күн айтып жатат да. Бул жерде 30 күн бою эмне кылып жатабыз? 30 күн бою көнүк аткарып атабыз. Күн сайын арам нерсени эмес, адал нерседен тыйылып, эртең күнү арам нерседен тыйылыш биз үчүн ушундай бир көнүмүш адатка айланыш керек. Мен адалдан тыйылгандан кийин Кудай мени арам нерседен сөзсүз түрдө тыйган деген бир сезим жүрөгкө кирип олтуруш керек 30 күн ичиндечи. Ошентип бул 30 күн ушунчалык көнүгүн аткарыш керек, аткарып жүрөккө, ички дүйнөгө сиңип өтүш керек дагы. Анан сыртка чыккандан кийин шайтан келгенде, ошол шайтан менен анан күрөш башталат анан. Ички дүйнөнү тазалап алсак 30 күн бою көнүгүү менен, анан күрөштүн баары 11 айда башталат да. Биз көбүнчө ойлоп калдык мындай, 1 айда соопду алып коем, калган 11 айда жүрө берем калгандай. Кудай мага уруксат берген деп ойлойбуз да. Ошентип жаңылып жатабыз да. 11 ай калганда жашасам болот дегендей бир сезим. 30 күн тырышып коюшум керек дейбиз. Жок, 30 күн сен 11 ай үчүн жашайсың, мындай айтканда. 30 күн жашайбыз, көнүгүү аткарабыз. Эмне үчүн десе, 11 ай үчүн. Ал үчүн. Бир өзүңө заряд алып, өзүңө бир көнүгүүлөрдү ушундай машык кылып алышың керек, бир өзүңдүн иманыңды бир жерге жеткирип алышың керек. Калган 11 айда ошол иман менен, ошол үйрөнгөн, көнүккөн адатың менен нафсыга, шайтанга баш ийбей жашаш максат. Биз ошентип түшүнсөк, иншалла, шайтан ошондо азгыра албайт. Болгону ошол шайтан буга чейин иштеп койгон да. Буга чейин иштеп. Мисал кыска бир мисал менен түшүндүрөйүн. Мисалы биз өзүнүн инелерибиз күрөш боюнча чемпион мир болуп келип жатпайбы? Бул жактагы Жоламан, Акжол инелерибиз мисалы. Ошолдун тренери мисалы бирөөсү Хаким агайыбыз бар, Хаким атабыз бар. Ошол кишини карасаңыз, мисалы ушунчалык көнүгүүнү берип келе жатат да. Максат эмне ал? Көнүгүүдөн максат тияка төшөккө түшкөндө, анын сопернигине каршы алышын жеңүү да. Ал жакта көрсөтүш керек да, мисалы, өзүн көрсөтүш керек. Бул жакта максат эмес да, бул жакта өзүң кандай көнүгүү болуп атат бул жерде. Ошон үчүн ал жакта көрсөтүшүң керек. Ал жакта жеңишке жетсең, алхамдулилла. Ошондой эле, могу 1 ай бою биз ушунча көнүгүү аткарып туруп, 11 айда Кудайдын астында өзүбүздүн садык экендигибизди, имандуу экендигибизди, Кудайга болгон баягы ишенимди, ошону амалдар менен көрсөтүшүбүз керек да. Канчалык Кудайдын кулу боло алдык. Мына, эми көрсөтчү, шайтан мына чыкты, эми көрсөтүшүбүз керек, күрөшүп. Жакшы. Демек ар бир инсан 1 айда туура пайдаланса,
буюрса чоң бир күч менен алдыга жылат. Мындай инсанды 11 айда да шайтан азыра албайт. Ошондой. Эгерде маани бербесе, кайра эле мурда калыпка келип калат экен да. Чоң рахмат устаз. Алла разы болсун.